are you? Just this. Жаңы эле 25 километр ат чабышка түшкөн Ганча Цек 6 жашта. Ал окуганды, санаганды билет. Ат чаптыргандан коркпойт. Чоңойгондо полицей болгусу келет. Жарыштан аман-эсен келгенине кубанып, апасы ага балмуздак сатып берди. Кызы Чавандес экенине сыймыктанат. Кокустук болуп, бир жерин сындырып алса эмне болот? Кызым ат чабышка түшөрдө Кудайга жалынып, аманчылыгын жана жеңишин тилейбиз дейт апасы. 10 жаштагы Морун да жарышка камынууда. Келбети 6-7 жаштагыдай. Байгеге жетсе, аттын эси Морунга бир аз акча берет. Колунда жок аттене баласы акча таап, эл осуна да алынат деп кичинесинен ат жандуу уул кызын тобокелге салып ат чабышка жөнөтөт. Парламент депутаты Чавандес балдардын коопсуздугу өлкөдө чоң маселе экенин айтат. Бул Монголиянын салттуу маданияты. Монголду атсыз элестете албайсың. Бирок атты балага чаптырбаш керек. Надам жарышында 5-тен 13 жашка чейинки өспүрүмдөр ат чаптырат. Жыл сайын денесин оорутуп, атүгүл мерт кеткен учурлар болот. Буга карабай кылымдар бою салтын сактап келген монголдор балдарды жарышка батасын берип узатат. Мен көргөн жарышта кеминде 2 ат, Чавандеси жок жайдак келди.